Эрдоган жер титиреген аймактарга барды. Кыргызстандыктар мекенге кайтууда. Казакстан Түркияга 1 миллион доллар берет. Бишкек менен Ошто үйлөрдүн сапатын текшерүү сунушталды. Орусия, Иран дрон чыгаруучу завод салабы. Орусия Харьковка чабуул жасады. Зеленский Лондонго барды. Гемпирабад иши боюнча экспертизанын жыйынтыгын абактагылар сынга алды. Грузия Саакашвилини бошотпойт. Апта ичинде болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев медиа хабка маек курду. Элчи азыркы тапта зилзаладан жабыркаган жана курман болгон кыргызстандыктар жок деп билдирди. 8 февралда Астана аркылуу Кыргызстанга 2 кыргыз жараны келди. Дагы 30га чукул жаран жакынкы күндөрү мекенге кайта турганы айтылды. Казакбаев жардам сурап кайрылгандар көп болуп атканын белгилеп, аларга элчилик коопсуз жайга чыгып кетүүгө көмөк көрсөтүүдө деди. Zarar algan Bordoş Türk eline yardım berебиз деп биздин активисттер, студенттерибиз булардын Türkiýанын өзгөчө кырдаалдар боюнча иштөө борбору бар, Афат ошол жака ыктыярчы болуп, котормочу болуп жана ошентип кайрылып атышат. Жалпы жардам жолту боюнча Стамбулда 3 борбор ачылды, Анкарада 2 борбор, Анталияда да борбор жардам чогулуп жатат. Эми кайрылган болгон айтсак, азыр биздин ошо шаарларда мен айтып кеткендей, Adana шаарында, Газиантепте, Малатияда, Кахрамамарашта биздин 5 дипломат иштеп атышат жана ыктыярчылар. Кечээ күнү Казакстандын авиа рейси менен Астанага 2 жаранас учурулду. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстанга кайтууну каалагандарды ошо Газиантеп шаарына азыр издеп топтоп атабыз. Казакстандан дагы авиаборт келет экен, гуманитардык жардам менен Астанага жиберип, Астанадагы биздин элчилигибиздин жардамы менен Бишкекке жибергенге аракет кылабыз. Ушул саатта кыргыз жарандардын ичинен баягы жаракат алгандар жок. Зилзала болгон аймакта Газиантепке карата жол жабык деп айтып жатышат. Ал жака куткаруучулар, ошо элчиликтин өкүлдөрү кантип жетип жатышат? Эми ар түрлүү жолдор менен. Ал жерлер шаарларда жолдор жабык чындыгында эле. Электр энергиясы жок, байланыш жок. Ал жерде биздин бир 27ге жакын жараныбыз ушул шаарларда. Азыр Бордош Түрк жарандар менен эле бирге ар түрлүү чатырларда жашап атышат. Бирок эң негизгиси Кудайга шүгүр деш керек, баардыгы аман эсен, ден соолугу жакшы. Бирок ошондой болсо да эрде кичинекей балдары менен болгон үй бүлөлөрүбүз бар экен. Ошондой эле баягы боюнда бар эжекелерибиз бар экен, алар менен байлашып, азыр алардын жанында биздин дипломаттар бар. Көпчүлүгү, бир бөлүгү Кыргызстанга кайткысы келишкен жок. Алар ошо Түркиянын башка шаарларындагы тааныштарга, биздин активисттерге Анталия, Стамбулга, Анкарага барабыз деген ниеттерин кылып атышат. Анын үстүндө дагы иштеп атышабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 8 февралда Кахраман-Мараш аймагына барды. Түрк президенти элди кыйынчылыкта биригүүгө чакырды. Учурда Түркияда куткаруу иштери уланууда. Ошону менен бирге наут болгондордун саны саат сайын өсүп жатат. Түркияда каза болгондордун саны 8,5 миңден ашты. Сирияда зилзала 2600дөн ашык адамдын өмүрүн алды. Доктор Кармен Сола BBC'ге берген маегинде акыркы 200 жылда бул регион күчү дээрлик 8 балга жеткен жер титирөө каттала электигинен зилзалага даярдык азыраак болчу дейт. Эксперт мындай апаатта адам өмүрүн сактап калуу үчүн алгачкы 24 саат эң маанилүү экенин айтат. Андан кийин жабыркагандарды куткарып калуу мүмкүнчүлүгү азая берет дейт. Дүйшөмбүгө караган түнү Түркиянын түштүк-чыгышында жана Сириянын түндүгүндө жер титиреди. Бир нече сааттан кийин зилзала кайрадан кайталанган. Агорда Касым-Жомарт Токаев өкмөткө катуу жер титирөөдөн жапа чеккен Түркияга чукул жардам көрсөтүү үчүн 1 миллион доллар берүүнү тапшырганын кабарлады. Казак эли да четте карап турган жок. Казакстандыктар 90 000 доллар чогултушту. Бул тууралуу Түркиядагы казак элчилиги маалымдады. Материалдык жана гуманитардык жардамды Түрк элине кыргызстандыктар да чогултууда. Ал эми депутат Нуржигит Кадырбеков Түркияга боз үйлөрдү жөнөтүүнү сунуштады. Башыбызга иш түшүп турганда, Кыргызстандын коопсуздугуна аябай чоң коркунуч келип турганда, Кыргызстандын коопсуздугу биздин коопсуздугубуз деп түзмө-түз айткан бир гана мамлекет болду. Ал ким? Түркия. Кечээ Кыргызстандын куткаруучулары барып өтүп аткандагы түрк аялын тартып алып ыйлап атканын көрдүңүздөр.
ошону уюштурган өкмөткө чоң рахмат, оперативдүү чара көргөн. Бирок дагы бирдекени айтып коем, бүт эле жардам берип атат. Бирок биздин жардамыбыз, биздин моралдык, материалдык колдообуз өзгөчө маанилүү, анткени биз бир тууган элбиз. Азыр менин угушума караганда 10 провинцияда жер титирөө болду. Курман болгондордун саны официалдуу 5000, 100 миңге жетиши мүмкүн деп атат. Ошон үчүн азыр кыштын күнү эшикте түнөп аткандар толтура. Албетте, ураган үйлөрдүн алдында жакындар калгандар кантип таштап кетет? Даяр үйлөрдү берсе де кете албайт алар. Ошого 99-жылы Стамбулда жер тирегенде Кыргызстан боз үйлөрдү жиберген экен. Азыр эң көп керек нерсе чатыр менен боз үйлөр болуп атат. Ал эми Борбор Азия мамлекеттери табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн Түркияга куткаруучуларын жиберди. Кырсык катталган аймактарда Кыргызстандан 63, Казакстандан 41, Өзбекстандан 60 куткаруучу иштеп жатат. Жогорку кеңештин 8 февралдагы жыйынында депутаттар Медирбек Алиев менен Марлем Маматалиев Бишкек жана Ош шаарларындагы жаңы салынган көп кабаттуу үйлөрдү текшерүүнү талап кылышты. Акыркы 10 жыл аралыкта республикалык маанидеги 2 шаарда Ош менен Бишкекте жана жамгыр жаагандан кийин козгарында өсүп чыккандай көп элитка үйлөр, көп кабаттуу үйлөр курулду. Уруксат бериле турган жерге да курулду, уруксат берилбей турган жерге да курулду. Алардын сапаты кандай? Коопсуздук талаптарга жооп береби? Эгерде Кудайдын бетин ар кылсын, ошондой жер титирөө болсо, Пашкеле Рихтера канча балга чейин туруштук бере алат? Ушунун бардыгын изилдеш үчүн мен сунуш киргизет элем. Чукул тартипте өкмөттүн курамынан гана эмес, бейрасмий адистер дагы кирип, комиссияга, коомчулукка корутунду чыгарып берсин. Ар бир үйдү текшерип, канчалык деңгээлде кооптуу, канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Эл өкүлү Марлем Маматалиев түштүк магистралда Түркиянын тажрыйбасы боюнча үйлөр курулуп жатканын айтып, аларды ким текшерет деп суроо салды. Ушул жаңы курулган үйлөрдүн сейсмостойкий жагын дагы карап берсин. Эгерде ушул комиссияны узарта турган мөөнөтү келип калды, узарта турган болсок, сунуш киргизет элем, ушул пункту дагы кошуп койсок, жана биздин депутаттардан суранып кетет элем, ар бир үйдү керек болсо текшерип, бир иретине келтирип койсок. Түркиядагы кыргашалуу жер титирөөдөн кийин Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты талкууга алына баштады. Айрыкча Бишкек менен Ошто акыркы жылдары батирлер көп салынган. Анткени бул шаарларда калктын саны жыл сайын өсүп, турак жайга суроо талап көбөйгөн. Орусия менен Иран Татарстанда Украинага кол салууда колдонгон ирандык учкучсуз учактарды чыгаруучу ишкананы ишке киргизүүнү пландаштырып жатканын The Wall Street Journal өз булактарына таянып жазды. Эл аралык басылма кабарлагандай, 5 январда ирандык делегация Татарстандын Элабуга шаарына барып, завод курула турчу жерди көргөн. Алар жаңы ишканада кеминде 6000 дрон чыгарууну ойлоп жатышат. Жана бул долбоор эки өлкө ортосундагы $1 миллиард келишимдин бир бөлүгү гана деп жазат басылма. Өтпөй Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Насер Канани Татарстанда учкучсуз учактарды чыгаруу планын четке какканын Мехр агенттиги жазып чыкты. Ал эми Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москванын учкучсуз учактарды түзүү боюнча өзүнүн программаларын ишке ашырып жатканын айткан. Украинадагы акыркы кабарларга келсек, 8 февралда Украин президенти Владимир Зеленский согуш башталгандан бери биринчи жолу Лондонго барды. Британ премьер-министри Риши Сунак Зеленскийди өзү тосуп алды. Украин лидери король Карл III жана Британияда аскердик машыгуудан өтүп жаткан Украин аскерлери менен да жолугуп, Британ парламентинде сөз сүйлөйт. Өз кезегинде Риши Сунак Зеленскийдин сапарын Украинанын эрдигинин, чечкиндүүлүгүнүн жана күрөшүнүн далили, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы бузулбас достуктун далили деп сыпаттады. Андан кийин бейшембиде Зеленский Брюссельде Евробиримдиктен мамлекет жана өкмөт башчылары менен жолугушат. Ал эми АКШ президенти Джо Байден Конгрессте жыл жыйынтыгын чыгарган кайрылуусунда АКШ Украинага канча керек болсо, ошончо жардам берерин айтты. Зеленский Лондонго кеткенде Орусия таң эрте Харьковго чабуул жасады. Шаар башчы 6 ракета учуп келгенин айтат. BBC Вашингтондогу согушту изилдөө институтуна таянып, орус командачылыгы Донецк аймагына чоң чабуул коюуга шашып жатканын жазды. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков тергөөчү Улан Жапековдун лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгын бурмалоого аракет кылып жатат деди. Анын айтымында экспертиза ар бир кишинин сөзүн талдаган эмес, жалпылап эле жыйынтык чыгарып койгон. Кемпирабад иши боюнча камалган дагы бир саясатчы Жеңиш Молдохматов экспертизанын жыйынтыгы менен таанышып чыккан
жатканын кат аркылуу билдирди. Ал экспертизада массалык башаламандык уюштуруучу белгилер, бийликти күч менен басып алуу тууралуу сүйлөмдөр аныкталган эмес деди. Кемпират иши боюнча камалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазууларга жасалган лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы 5 февралда чыккан. Ички иштер министрлиги тергөөнү сыр экенин белгилеп, бул иш боюнча комментарий бере элек. Тбилиси шаардык соту Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилини бошотуу же кылмыш жазасын жылдыруудан баш тартты. Ал арада Саакашвилинин абалы күн сайын начарлоодо. Саясатчынын жакындары мындай чечим менен макул эмес. Алар адам укуктары боюнча Европа сотуна даттанаарын айтышкан. Саакашвилини бошоткула деп буга чейин Владимир Зеленский да кайрылуу жасаган. Ал экс-президент Украин жараны экенин эске салып, Саакашвили өлүм алдында турганын айткан. Грузияда Михаил Саакашвилиге каршы 5 кылмыш иши козголгон. Ал өлкөгө 2021 жылы президенттик шайлоонун алдында жашыруун кайтып келгенде кармалган. Сот аны 6 жылга кескен. Бул аптадагы маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Апта аягына чейин кайрадан көрүшкөнчө.